Шүкүрбек Бейшеналиев атындагы орто мектеби химия сабагы 9-класс. Аткарган Атаканова Саадат. Саламатсыңарбы балдар? Бүгүнкү сабактын темасы металлургия жөнүндө түшүнүк. Сабактын максаты металлургия жөнүндө кеңири түшүнүк аласыңар. Болотту жана чоюнду өндүрүүнүн жолдорун окуп үйрөнөсүңөр. Алардын айырмачылыктары жөнүндө маалымат аласыңар. Металлургиялык процесстердин экологияга тийгизген таасири жөнүндө таанышасыңар. Металлургия дегенибиз эмне балдар? Металлургия металлдарды өнөр жайларда алуунун теориялык негиздерин окутуучу илим. Ал негизинен кара жана түстүү металлургия деп бөлүнөт. Кара металлургияда негизинен темир жана анын куймалары, чоюн, болот алынат. Ал эми калган металлдар түстүү металлургияда өндүрүлөт. Чоюн бул көмүртектин 1,7% жана кремний, марганец, аз санда күкүрт жана фосфор бар темирдин куймасы болуп саналат. Ал эми болот болсо чоюндагы көмүртектин санын 0,1-ден 2%ке чейин азайткандагы темирдин куймасы. Болоттун сапатын жакшыртуу үчүн легирлечүү металлдарды кошу керек. Хром, никель, марганец, кобальт, ванадий жана башкалар кошулат. Мисалы, хром кошулган болот катуулугу менен, ал эми никель кошулган болот ийилчек болуп өзгөчөлөнүп айырмаланат. Чоюндун өндүрүлүшү. Өнөр жайда таза темирге караганда анын куймалары кеңири пайдаланылат. Чоюнду домна мешинде өндүрүлөт. Домна мешиндеги химиялык процесстердин теориялык негиздерин орустун окумуштуусу Павлов иштеп чыккан. Негизинен домна мешинин үстүңкү бөлүгүнө темир кени жана флюс, кокс көмүрү акырында кен менен аралаштырылган шыхта толтурулат. Мештин астынан кычкылтек менен байытылган аба үйлөтүлгөндө кокс көмүрү күйөт. Көмүртек менен кычкылтек кошулуп, көмүртектин 4 оксидин пайда кылат. Бөлүнүп чыккан көмүртектин 4 оксиди какталып, кошумча ысытылган кокс көмүрү менен реакциялашат. SO2 кошулган С. Реакциядан кийин CO көмүртектин 2 оксиди пайда болот. Көмүртектин 2 оксиди реактордо көмүрдөн башка негизги калыбына келтиргич болуп саналат. Феррум 2O3 кошулган CO реакциядан кийин феррум 3O4 плюс CO2. Феррум 3O4 кошулган CO реакциядан кийин феррум O плюс SO2. Бул жерде феррум O темирдин 2 оксиди пайда болду. Кайра ошол темирдин 2 оксидине феррум O плюс SO көмүртектин 2 оксидин кошобуз. Реакциядан кийин темир жана көмүртектин 4 оксиди пайда болду. Флюс катары колдонулган акиташ же доломит кендери, кремний оксиди менен жеңил бирикмелердин шлактары пайда кылып, чоюндан бөлүнөт. Кальцийдин карбонатын ажыратканда кальцийдин оксиди жана көмүртектин 4 оксиди пайда болот. Кальцийдин оксидине кремнийдин оксидин кошуп, кальцийдин силикатын алабыз. Домна мешиндеги процесстер. Мештин көлөмүнө гана көз каранды болбостон, химиялык реакциянын ылдамдыгына дагы көз каранды. Ылдамдыкты жогорулатуучу факторлорго токтололу. Реакцияга катышуучу заттардын концентрацияларын жогорулатуу. Ал үчүн мешке таза кычкылтек менен бирге жаратылыш газы кошумча үйлөтүлөт. CH4 кошулган O2. SO2 плюс H2O. Пайда болгон SO2 жана H2O какталган көмүр менен аракеттенишип, кошумча көмүртектин 2 оксидин негизги калыбына келтиргичтин концентрациясын жогорулатат. Көмүртектин 4 оксидине көмүртекти кошуп, көмүртектин 2 оксидин алабыз. Ал эми сууга көмүртекти кошуп, көмүртектин 2 оксидин жана суутекти алабыз. Реакцияда көрүнүп тургандай, реактордо кошумча калыбына келтиргич суутек топтолот. Болот өндүрүү. Болот чоюн, темир сыныктары
жана темир рудаларынын аралашмасынан алынат. Негизги максат чоюндагы көмүртек, күкүрт жана фосфордун сандык катыштарын кычкылтек менен оксидендирип азайтуу болуп саналат. Себеби болоттогу көмүртек 0,1-ден 2%ке чейин азайтылышы зарыл. Ал эми чоюндагы күкүрттүн ашыкчасы аны жогорку температурада механикалык иштетүүдөн жарака кетирсе, ал эми фосфор ашык болсо аны кадимки температурада механикалык иштетүүдө эле жарака кетмек. Чоюнду болотко айландыруудагы негизги реакцияларга токтололу. Жогорку температурада эритилген суюк чоюнга ысытылган кычкылтектен үйлөтүлгөндө бардык компоненттер анын арасынан темир дагы окисденет. Төмөндө окисденген реакцияларды көрүп турасыңар. Мисалы, көмүртекке кычкылтекти кошкондо көмүртектин 2 оксиди, кремнийге кычкылтекти кошкондо кремнийдин 4 оксиди, күкүрткө кычкылтекти кошкондо күкүрттүн 4 оксиди, фосфорго кычкылтекти кошкондо фосфордун 5 оксиди, магнийге кычкылтекти кошкондо магнийдин оксиди, темирге кычкылтекти кошкондо темирдин 2 оксиди пайда болду. Ал эми чоюндагы кремний менен фосфорду азайтуу үчүн кайра иштетүүчү шыктага акиташ кошушат. Акиташ бул жерде кальций О. Кальций Ого кремнийдин оксидин кошуп, кальцийдин силикатын алышат. Ал эми акиташка дагы эле фосфордун 5 оксидин кошуп, кальцийдин фосфатын алышат. Кальцийдин силикаты менен кальцийдин фосфаты жеңил болгондуктан алар эриген болоттун үстүнө шлак түрүндө калкып чыгышат. Оксиденүү реакциясы аяктагандан кийин балкып эрип турган болотко ферромарганец кошулат. Натыйжада кошумча пайда болгон темир 2 оксиди калыбына келет. Мисалы, феррум О плюс марганец. Марганец О реакциядан кийин плюс феррум. Демек, бул жерде марганецтин оксиди жана темир пайда болду. Марганецтин 2 оксиди шлак катары бөлүнөт. Металлургиялык процесстерде экология маселеси биринчи орунга коюлушу зарыл. Зыяндуу бөлүнүп чыккан газдарды, айрыкча күкүрттүн 4 оксидин өзүнчө тосуп алып, күкүрт кислотасын алууга пайдалануу керек. Мисалы, 1 тонна жез өндүрүүдө бөлүнүп чыккан күкүрттүн 4 оксидинен 10 тоннага жакын күкүрт кислотасы өндүрүлө тургандыгы белгилүү. Ошондуктан таштандысыз технологияны металлургияда пайдалануу өтө керектүү талаптардын бири. Үйгө тапшырма, балдар. Параграф 34, 3-чү маселе. 157-чи бет. Саламатта болгула, балдар. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат.